Ассаламу алейкум туғандар, ассаламу алейкум достар, қандайсыңар? Құдайым бұйырса бүгін бисмилля деп линия шығып отам. Саат ертемененки 5:40 болды. Болбосо мен кечээ күнү түштөн кийин саат 3-тө тургам. Ошондон бери уктай элекмин. Уктайын деп жатып такыр уктай албай койдум. Вообще уктай албай койдум. Ары бери тоголонуп телефон чукулап жатып аягында ойлондум дагы. Чыгып иштей берейинчи. Уйкум келгенде келип үйгө келип 1-2 саат эс алып, анан дальше чыгып бул жумушту улантам. Жол болсо көрө жатарбыз деген ой менен чыктым линияга. Бүгүн силер көптөн бери смена тарта элек экенмин. Могу бизнеске чыккандан бери. Жумуш кандай болуп атат, иш кандай болуп атат, ошол жөнүндө силерге көрсөтүп берем. Бүгүн 1-күн, эртеменки саат 5:40. Иш 1-күнү ушинтип таң атпай жумушка чыгып, бир атылуу деньги өтүп кетейин деген бир жакшы бир ниет менен, ой тилек менен баштадым. Кудайым буйрса. Жаман көздөн, жаман сөздөн сактай көр, өйдө кырсыктан сактай көр деп туруп ишти баштайбыз анда. Видеонун башында айта кете турчу нерсе достор, анча-мынча өзүнүн колдоосун көрсөтүп келет мега келечек таксопаркы. Ошого силерге да сунуштап келем. Эгер жакшы ишеничтүү парк издеп аткан болсоңуздар, парковый самозанятый болгонго же трудовой договор менен кошулганга издеп атсаңар, кошулсаңар болот. Жана ошондой эле эч кандай парковый болбой эле трудовой договор албай эле кошулсаңар болот. Мурункудай эле экранда баардыгы комиссиялары жазылып турат, жана телефон номери жазылып турат. WhatsAppка жазсаңыздар, тез аранын ичинде силерге 5 мүнөттүн ичинде кошуп улап коёт. Толук маалыматты да, толук информацияны ошол жерден сурап алсаңар болот достор. Могул жерге кирели да бир кофеден алалы дагы ишти баштайлы. Кеттик анда достор. Здравствуйте. Сори за... Sorry. Я так и думал. Я как раз выезжал, смотрел, там смотрю, что-то ни подъездов, никого. Так, едем, Хаят. Хаят, да. Сколько нам ехать? 12 минут. 12 минут, да. Это Bluetooth. Это точно Bluetooth. Давайте. Включен, да, у вас? Сейчас подключусь. Я и сразу заранее извиняюсь. За что? Все нормально. За Bluetooth. BMW 627-53? Да. Объединить, разрешить. Подключился. Есть контакт? Есть? Да? Вы когда-нибудь в 5 утра, 6, блядь, уже ехали в отель к другу, которого, блядь, который с проституткой, которая оказалась психологом, и она его раскрутила на какие-то непотребства. И он там сидит вообще весь бедный, вообще голый, стоит в шоке. Я еду его спасать от проститутки. Вообще, когда-нибудь с этим сталкивались? Нет. Вот и я нет. Беда. Проститутка оказалась непростая, да? Это жесть. Я вообще толку не просто так. У меня там тоже планы. Мужского характера. Жесть. Ну это история. Это есть чувство, да? Да. Хаят. Короткий заказ. 12 минутта 824 рубль. Биринчи заказ. Калмыкмын дейт. Кичине понтоват эткичи келди эле, келгенде эшик ачып бересиңби деп. Тиякта кыздар күтүп атат уштап, кичине мындай понтоват этип коеюн деп. Келсек, кыздар жок экен. Ичинде экен. Ладно, өзүм эле түшүп кетейинчи деп өзү эле түшүп кетти. Так, саат 6-дан 10 мүнөт өттү. Линия чыкканыбызга жарым саат болду. Могул жерде жанатан бери чай келиптир. Мурунку күндөн да бул 268 рубль. Мындан эмес, кечээ иштеген жокмун, мурдагы күндөн. Жанатан бери эле турду эле, ушуну ачам деп унутуп калам. Көрсө чай келиптир. Могул жерде чай бодру келди эле бая күнү. Арт-артынан. Каяк кетти? Алдын келгени мына 900 рубль, 600 рубль. Короче, анан рейтинг боюнча достор, рейтинг 4.96-га чыкты. Кечээ күнү көтөрүлбөптүр.
15 күнү нормальный эле оценка алып турмун, 6 неме 5 звездочка, но все равно көтөрүлбөптүр. Пока бүгүнкү 0. Кече күнү выходной кылып ооруганда кандай аллергия болуп, менде ушундай жайында кыйналам. Кожаный заболевание бар. Кожама жанандай неме шишип кетет, жанандай неме гной басып кетет. Анан ай сайын барып капельница алып турам. Ай сайын эмес, эми бир 2-3 айда бир жолу барыпчы. Анан ушу көптөн бери капельница ала эле келем. 2 күн кадимкидей бетим, башым полный шишип кетти да. Температура берип, кече күнү вообще страшный мутант болуп кеттим го. Анан барып капельница алып, Кудайга шүгүр, сразу кадимкидей токтоп, дагы бүгүн барып капельница алам, эртең барып капельница алам. Плюс еще толтура нерсеге анализдер тапшырып койдум. Анализдерим чыкса, ага жараша дагы дальше кандай лечение кылабыз, ошол жагын байкайбыз. Пожалуйста, достор. Спасибо. Так, мне, скорее всего, оплата будет по наличным. Ну, сейчас посмотрим. Начнем поездку. Спасибо. Так, едем. Ходынский бульвар. Да, дом 5, корпус 2. Ага. Может, я там сразу переведу? Давайте подождем. Может, не поменяется. Давайте посмотрим. Ага. Оплата изменен. Вот, я вам говорю. Давайте я туда переведу. Простите, пожалуйста. Экинчи заказым тоже короткий. Неме? Ходынский бульварга 10 минута 789 рубль. 789 наличный. Перевод кылды. Кыз аябай тартиптүү кызбы, кандай кыз? Келечекте бир 10 жолу рахмат айтты окшойт. Спасибо, спасибо, спасибо большое, спасибо большое. Спасибо, спасибо деп эле. Стоимость поездки компенсирована дейт. Кайсы поездканыкы? Жанагы калмыктын акчасы түшпөй алган окшойт, жол түштү окшойт. Могу камерам шылкы кеп эле жакшы кармап атат. Мен дагы жанагы неме деймин да. Мен курагымда динозаврлар барбы? Азыр TikTok'та видеолорду, прикольный видеолорду TikTok'тон көрүп атпайсызбы? Биздин убакта ошону телевизордон көрчүбүз да. Жанагы «Сам себе режиссер» деген бир передача болчу. Я всегда с собой беру видеокамеру деп ушинтип көрчүбүз да. Ошондой болуп, мен дагы кайсы машинага отурбайын, ушу камераларымды көтөрүп алып, ошо машинага чаптап, ошо машинага орнотуп, ушинтип эле жүрөм да. Анан могу камераны көргөнгө машинага орното берип, баягыдай лобойго могул жакта двухсторонний скотч менен чапталат да. Кармабай калыптыр ошонусучу. Улам эле шылкыйып бери түшүп калат. Кайра минтип коем, кайра түшүп калат. Ушуну бир постоянныйга ушундай орнотуш керек болуп атат. Бир нормальный кылыпчы. Болду, муну менен өзүм машина менен мындан ары постоянно иштейм да. Ошого ушул жака бир жакшылап орнотуп койсом, мотору шылкыйып бери түшүп калат. Кайра көтөрүп коем. Бул камера оор да. Бияга кармай турчу жери мынчалык кичинекей эле жер. Двухсторонний скотчто кармайт. Лобойгочу. Кеттик ошо достор. Дальше иштейбиз. Саат 6:38 болду. Короткий заказдар менен. Бирок мойроо менен иштеп атам да мен. Короткий эле заказдарды берет да. Бир чети ушул жакшы экен. Короткий заказдар менен комфорт плюста эле бир 20 заказ кылып коюп атам күнүгөчү. Бирок эми доходум зато бир 20 миң тегерегинде болуп атат. Ары бери көп чуркабай. Шарикке берип коебу деп ойлоп атам. Шарикке берип койсо, азыр шарикке барып деле не стоит да бир четичи. Буйрганын көрөбүз. Заказ тандамай жок. Точка Б көрбөйм. Гибкий күйүк эмес, эффективный менен эле берген заказын алып иштеп. Шереметьево, терминал Б. Жана сүйлөнүп койдум эле.
ушу Шереметьевого беришиде болуп атат. Шереметьевого бирок баргым келбей атат деп. Анасыга деп туруп Шереметьевого өйрүп койду. Ходынский бульварданчы. Терминал Б 2257 рубль. 37 минута. Энең дурайын дедим го. Мен немеден чыкпай калыптырмын да. Тиги мой районду өчүрбөй калыптырмын да. Келатып өчүрүп коюп аткам да, чтоб бияктан баягы проводник алыш үчүнчү. Тиги гибкидик иштетип коеюн. Кирип проводник алып эле заказ алып кетейин эми. Күтсөм ашып барса бир жарым саат күтөм. Неме жөнүндө азыр жолдон келатып бир такси жөнүндө ойлонуп кеттим. Анан бир таксини мактап, бир такси жөнүндө бир жакшы ой пикирим менен силер менен бөлүшүп кетейин дедим. Проводник берип атат. Бүгүнкү күндө такси билесиңер, мен канча жылдан бери иштеп жүрөм. Сонун болуп атат да. Мындай жумуш болчу эмес. Кээ бирөө айтып калат, мурун жакшы болчу депчи. Эми доход жагынан билбейм кандай болчу, бирок мындай доход болчу эмес. Заказ, мындай заказ болчу эмес. Мисалы азыр бизнесте экономдогудай эле заказ алып иштеп атасың. Бүт эле тарифте, мына Комфорт Плюста иштедим, ал жакта деле тындырбайт. Анан ушу такси жөнүндө дагы бир жакшы нерселерди айткым келип атат. Мисалга бүгүн таксиде средний чек, средний доход 10 000 рубль болуп атат, чистый доход. Экономдон элитке чейин. Экономдун арендасы азыраак, элиттин арендасы көбүрөөк, бирок чистый калган доходун бирдей эле да 10 000 рубль болуп атат. Плюс минус болушу мүмкүн, бир аз көбүрөөк, бир аз азыраак. Иштеген кишиге, иштебесең тийип качып, ар жак бер жакта жүрүп, чайканада отуруп, достор менен жолугуп, отура калып PUBG ойноп, же ушундай убакыт өткөрүп иштегенде жок дегенде бир 5 000 рубль иштеп атасың бүгүнкү күндө. 3 мал чайканадан тамактанасың, түрлүү тамактарды. Чек-чейип кийинип таптаза жүрөсүң. Эң свободный график. Каалаган малыңда чыгып иштеп кет. Каалаган районуңдан заказ алып кетесиң. Анан бүгүнкү күндө таксиден өтөр бир жакшы жумуш жокко дейм. Бул иштеген кишиге дагы бир жол айтарым. Анан негизи айтып атышпайбы? Таксиде иштегени деле, иштебегени деле, вообще түшүнүгү жок деле сөз бар, билесиңер. Такси болбойт бул, такси иш эмес бул, такси жыргатпайт. Таксиден жыргаган киши көргөн жокмун депчи. Жыргабаган киши бир ушу бир 100% таксиде иштеген кишилердин арасынан бир 10% жыргабашы мүмкүн. Ал дагы өзүнүн айынан иштебегендигинечи. Мына мен өзүмдү айта турган болсом, ушу бир 7-8 жыл болуп калыптыр таксиде жүргөнүмө. Кудайга шүгүр, жашынакай эле жүрөм. Үйлөндүм, жайландым, элден ашып кеткен жокмун, элден ылдый калып калган жокмун. Бирдей эле жашоо сүрүп, өмүр сүрүп келатам. Канчасын көрүп атабыз, үйлөнүп атат, жайланып атат, аш той өткөрүп атат, үй алып атат, жер алып атат, машина алып атат, ушу таксиде жүрүп эле. Анан жанагынтип болбойт дегендер, ал билесиңер, өзүңөр жакшы иштебегендер ошентип айтып сөз кылып жүрүшөт да. Кыскасы достор мындай, сөздүн токотер жери, сөздүн төркүнү. Бая адам баласын аң сезим, акыл эс башкарат экен да. Анан биз эгер ушул болбойт, такси жыргатпайт, таксиден жыргабайт, эптеп ушул жерде күнүм өтүп атат, бир таксини таштап кетсем болот эле деп ой жүгүртө турган болсок, ошого жараша ишибиз боло берет экен да. Эптеп септеп эле зомбиге окшоп жүрө берет экенбиз. А эгер жакшы ниет коюп, Кудайга шүгүр иш болуп атат. Мындан да жакшы болот Кудайым буйрса. Жакшы иштейин, элдер иштеп жүрөт деп жакшы ниет коюп ишибизди жүргүзө берсек, ошого жараша ишибиз да боло берет экен. Анан бага таксиге келе тургандар болсо, дуктан түшпөй келе бериңиздер. Иш болуп атат. Өзүңөргө жараша болот, иштегениңерге жараша. Ал эми таксиде иштеп жүргөндөргө айтарым, ишиңерге ийгилик достор. Мындан да жакшы боло берсин. Анан баарыбызга каалап кетерим, баарыбызга айтып кете турган нерсе, айрыкча жаңы келе тургандарга жоопкерчиликти мойнубузга алалы. Ошо жоопкерчиликти сезип туруп келели таксиге.
Анткени бул жерде баягы буга чейин өз кара башыңа жооп бере турган болсоң, пассажир отурары менен ошол пассажирга полный семьясы менен отуруп калат. Ошолордун баардыгына жоопкерчиликтүү болушубуз керек. Анткени отурары менен жоопкерчилик сенин мойнуңа илинет. Ошол достор. Ижорская, да? Шереметьеводан Ижорская келдим. Бул МКАДтын ичинде, могу Ховрино метронун жанында. 2375 рубль, 29 минута. Неме болду туугандар? Мен бет башым тырышып, уже поездым келди. 4 заказ. 4000 иштептермин. Анан жана Шереметьеводо отуруп видео монтаж кылдым да буга чейинкилердичи. Уже 16 минут болуп кетиптир. Азыр могу сүйлөгөндөрүмдү киргизсем 20 минуттан ашып кетет. Анан ушу менен бүгүн видеону бүтүрөйүн дедим. Өзүм да үйгө барып эс алайын дедим. Көптөн бери смена тартпагангабы, булугуп калган окшойм. Көбүрөөк сүйлөп койдум окшойт. Кап этпейсиңер. Кээ бир адамдар жазып калат. Көп сүйлөйсүң, анан минтип сүйлө, тигинтип сүйлө депчи. Көпчүлүккө баш ийебиз туугандар. Көпчүлүгүңөр колдоп атасыңар. Ушундай алып бар, ушундай сүйлө депчи. Ошого жараша сүйлөп алып барып атам туугандар. Анан дагы бир эң башкы маселе, бул канал мен өздүк каналым да. Эч бир жактан каржыланбайм. Мамлекеттик канал эмесмин. Менде директор деген жок, редактор деген жок. Мындай сүйлө, тигиндей сүйлө депчи. Каалаган нерсемди сүйлөйм да негизичи. Бирок ошого карабастан бир жакшы алып барганга, биздин улутубузга негизи кыргыз ушинтип сүйлөп атат, кыргыз ушинтип атат деп баягы сөз тийгизбегенге аракет кылып, жакшы алып барганга аракет кылып жүрөбүз. Анан бул жөнүндө да оюңар жаза кеткиле. Формат негизи ушундай алып барсамбы деген ой кетип атат. Мындай таксинин тегерегиндеги нерселерди талкуулап, айтып берип, бир маселелерди көтөрүп дегендейчи. Кечке эле иштегенинди, сменаны киргизе бергенден деле тажасаңар керек. Эмне нерсени сүйлөп, эмне нерсени талкуулайлы, ал жөнүндө да комментарийге жаза кетиңиздер. Динден башкасын, улуттан башкасын, жана ошондой эле саясаттан башкасын талкуулайлы туугандар. Москвада жашоо жөнүндө, такси жөнүндө дегендейчи. Ошол туугандар. Дагы эмне дейм? Бүгүнкү азыр могу видеону тез аранын ичинде силерге чыгарып берейин бүгүн эле. Азыр уже 1 сааттан кийин чыгып калса керек. Бүгүн биринчи күн. Уже видео деле монтаж болуп даяр болуп калды. Могу сүйлөгөнүмдү киргизсем эле бүтөт ушу менен. Обязательно комментарийге оюңарды жаза кеткиле, сөзсүз түрдө. Кандай алып барайын, эмне кылайын? Жана ошондой эле лайк басып, бул колдоо иретинде. Лайкыңарды баса кеткиле. Каналга каттуу элек болсоңуздар катталабыз туугандар. Кийинки видеодон көрүшкөнгө чейин анда.